Ассаламу алейкум, урматтуу касиеттүү Кыргызстан жергесинин өзүнүн орду менен болгон бир туугандар. Бүгүн сиздер менен жайдарыча эле сүйлөшөйлү. Тооду тоңкоруп, зооду зоңкором деп болбогон, өзүм күчүм жетпеген, эртең күнү жооп бере албачу нерселерди кооз сүйлөгөнү келген жокмун. Бүгүнгү буйруса оозумдан чыккан ар бир сөз үчүн буйруса жооптуумун. Ар бир тамгы үчүн жооп берем деп сиздердин астыңыздарга келдим. Азыркы конституция боюнча, азыркы мыйзам боюнча президенттик мөөнөт 6 жыл. Референдум боло турган болсо, референдумдан кийин конституциялык реформа боло турган болсо, 5 жылга түшүрөбүз деп атат. Мен ушул азыркы конституциянын 6 жылдыгына эмес, мен сиздер болгону 3 жыл сурап келип отурам. Келиңиздер деп атам. Кыргыз эмнеге 5 жылдык, 6 жылдык өмүрүнү текке бериш керек? Кыргыз эмнеге 6 жылга, 5 жылга президент шайлап, 6 жылдан кийин нааразы болуп, шайлаганыга бушайман болуш керек? Мен бүгүн сиздердин алдыңыздарга чыгып отурам. 3 жылда Кыргыздын уйкусунан качырган, Кыргызды уктатпай аткан, Кыргызды ойлонтуп аткан 3 маселени сиздердин алдыңыздарга алып чыгып атам. Булар кайсылар? Кыргыз мамлекетинин Кытай эл мамлекетине болгон карызы. Туурабы? Баарыбыз эле акыр убактарда баягы атайын шотторду ачып атабыз. Кээ бир ишкерлер келиңиздер мен миллион төгөйүн, келиңиздер мен 100 миң берейин, келиңиздер мен 500 миң берейин деп мамлекеттин алсыздыгынан ушундай сөздөр акыр убактарда байма-бай коомчулукту аралап атат. Кудай Таала назар салып, эгер мен бул жоопкерчиликке жеткен болсом, Кыргыздын Кытайга болгон карызыны 100% карызыны 3 жылда кутулайын. Экинчи маселе, 30 жылда чечилбей келген чегара маселеси. Акыркы убактарда жөн эле чыр менен коштолбостон, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жыл сайын адам өмүрүнө алып аткан, жыл сайын бир өмүрдөн өмүр кетип аткан ушул чегара маселесине чекит коёюн деп келатам. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, биздеги нараачылык акциялар, биздеги толкундоолор, биздеги төңкөрүш революциялар эмненин айынан болуп атат? Коррупциянын айынан болуп атат, туурабы? Элдин казынасынан алып эле особняк алып атат. Элдин казынасынан урдап эле джип машиналарды алып атат. Элге келчү акчаларды чөнтөк тарапка буруп коюп, сырткы мамлекеттерден үйлөрдү, автоунааларды, акчаларды катып жашап келатат. Демек, бул коррупция, туурабы? Буйруса ошол коррупцияны түп тамырынан жоготолу. Бул болгон 3 жылда. Эми айтышыңыздар мүмкүн. Ай уулум, сага окшоп сулуу, кооз сүйлөгөн канча саясатчы келди? Эми мен сиздерге жооп катары айтайын. Эгер ушул 3 маселени 3 жылда чечпесем, 3 жылдан кийин өз каалоом менен президенттиктен кетем деп кагаз жазып отурам. Ушул убакка чейин сиздерге кепилдик берген болдубу? Болгон жок. Бул кагаз менин аты жөнүм, менин паспорттук даныйларым, анан кылынчы 3 маселе 3 жылда. Эгер кылынбай калган болсом, ошол мамлекеттик мыйзамдын негизинде жоопкерчиликке тартылууга даярмын. Деген мынау сиздердин кепилдик кагазыңыздар. Калган 17-18 талапкерге чакырык таштайбыз. Келгиле духуңар жетсе мындай кепилдик бергиле. Келгиле мүдөөңөр жетсе мындай жерге кол койгула деп чакырык таштайбыз. Анан көрөбүз. Ким чын ыкластан койгон максатыга баш саят? Ким чын ыкластан эл менен жолугуп аткандагы ооз көптүргөн пландарын аркасында туралат көрөбүз.
Эмнеге 17-18 талапкерден мени тандашыңыздар керек дегенде, менин жообум мына.